Зынадан сактангысы келген адам эң биринчи чөйрө менен аралашкандан, аялдар чөйрөсүнөн өттө берилип кеткенден сактаныш керек. Эркекти жок кыла турган нерсе көптөгөн кыйын эркектерди дагы аялдар жок кылган. Көптөгөн таланттуу, жөндөмдүү эркектер, жигиттер, балдар бар. Элдер аларды тааныбай жүрөт. Эмнеге? Элге кызмат кылбай жүрөт. Эмнеге? Себеби алар аялдын артынан жүрөт. Кээ бир эркектер бар, аялдын аялдыгы үчүн, аялдык белгиси үчүн деп коеюнчу, мында кагазга орап, жумшагыраак, маданияттуу. Аялдык белгиси үчүн курман боло тургандар бар. Бүгүнкү күндө жаштар, мусулман жаштары бүт бардыгы романтикага кирип кетти, сүйүүгө кирип кетип, иши бир атасы, апасы андан бир ийгиликтүү адамды күтүп жүрөт. Бул болсо бул жакта романтикага берип бир кызды деп ыйлап жүрөт да, эртеден кечке бир кыздын артынан гүл көтөрүп алган, ошол кыздын ыраазычылыгын таба албай, ошону менен бирдемке кылып баягы ошонун артынан эртеден кечке чуркайт. Ошо Кудай Таала бизди эркектерди эмне кылып жаратты? Эркек кылып жаратты. Биз күчтүү болушубуз керек. Эмне үчүн бүгүнкү күндө мисалы үчүн мурдагылай батырлар чыкпайт, геройлор чыкпайт? Эмне үчүн Умар радиаллаху анху чыкпайт? Эмне үчүн Али радиаллаху анху окшогон батырлар чыкпайт? Даже көчөдө допу кийип жүргөндөн уялабыз, мисалы үчүнчү. Эмнеге? Иманыбыз алсыз, ушундай зынага берилип кеттик, ар кандай нерселерге берилип кеттик. Биз иманыбызга, биз өзүбүзгө кайтышыбыз керек. Биздин батырларыбыз, мусулман батырлары жалаң эле китепте калды. Жалаң эле алардын эмесин кинодон, анча-мынча кинодон көрөбүз, китептен окуйбуз. Бирок жашоодо бүгүнкү күндө 2 миллиард мусулман бар, бирок бизде мындай эмне бир батырыбыз жок да. Жада калса бардыгыбыз романтикага кирип кетип, баягы батышты ээрчип кетип атабыз. Биз тескерисинче батышты өзүбүздүн аркабыздан ээрчите турган адамдар элебиз. Бирок тилекке каршы биздин жаштарыбыз эртеден кечке ойлогону романтика, артынан чуркаган кыздар ошол менен жүрөт да. Илим албай, ушул жерде мечитте канчабыз отурабыз, мисалы үчүн, араб тилин билбейбиз, мисалы үчүн, Куранды түшүнбөйбүз, бирок бири-бириз менен талашабыз, эме кылабыз, аракет кылбайбыз. Ошон үчүн азыр мусулмандардын абалы ыйлай турган даражада элебиз да, ыйлай турган даражадабыз. Качан бардыгыбыз бирөөнү күтөбүз да, бизге келип бирөө эме кылып берет депчи. Илим алалы, окуйлу, жалаң эле романтика дебестен эме кылбастан. Кеп Самурай Безмича деген китеп бар. Эгерде окусаңыздар, ошонун кыргызчасы дагы бар. Кылычсыз самурай деген. Японияны баягы самурай бириктирип, Японияны бириктиргенден кийин бир мамлекетке урууларды чогултуп туруп бир мамлекетке бириктиргенден кийин ошол Таятоми Хидоёси деген айтат. Аягында падыша болду дагы мамлекетти өнүктүрүп туруп, өнүктүрдү дагы аягында канизактарга берилип кетти аябай. Канизактарга берилип кетип 108 канизагы бар эле дейт. 108. Күндө жаңыдан бирден канизак менен эметет эле дейт, жатат эле дейт. Анан ошол аягында ичип, ошондой берилип, аягында кайрат эме кылганда, баягында эми не десем, кайра кайткан ал жолдон, ошол айтат да, аялдар дейт, бул эркектин дейт, баягы ийгиликсиздикке алып келе турган бир бала экен дейт. Мен дейт, ошол осуят жазат да китептин аягында. Мен дейт, ушуга берилип дейт, аялдарга берилип дейт, канизактарга берилип мен ката кетирдим. Ким падыша болгусу келсе дейт, ушул менин кылган катамды кетирбесин деп Самурай Безмича деген китепте жазган ушуну.